архитектурный строительный институт бүткөн экен. Сиздин биринчи орун басарыңыз Ногойбаев Жеңишбек Ашымкулович, инженер механик экен, эскиче компьютерщик, жаңыча айтишник экен. Экинчи орун басарыңыз кесиби боюнча экономист менеджмент экен. Үчүнчү орун басарыңыз инженер стажер экен да. Мындайча айтканда жол министрлигинин башындагы 4 килеген саясий кызматта отурган адамдардын бирөөнүн дагы жол тармагы боюнча профилдик кесиптин ээси эмес экенсиздер. Мен сиз ушул кызматка баратканда айткам. Жок дегенде бир жолчуну алыңыз. Жолчуну алыңыз дегем. Сиз макул дегенсиз, бирок чече албай калдыңыз көрүнөт. Куатбек Алчевич, бул өкмөттүн кадр саясатындагы калпыстыктары. Эгер Иманкулов шабдан ооруп калса эмне кыласыңар? Кетип калса эмне кыласыңар? Жетим каласыңар да. Жолчу жок. Анда бул жол салуу министрлиги менен казынага кол салуу министрлиги болуп калат да. Раскал Чернекович, министрдин негизги специализациясы жол курулушчу. Мен жана Саматович сизден мурун таанышмын. Мен аны жакшы тааныйм. Бул технологиялык немелер боюнча. Ал кесиби бирок жол тармагында иштеген эмес. Иштеген эмес жол тармагында. Специализация меники инженер-дорожник. Нет, инженер-дорожник, инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов. Бирок сиз жол тармагында такыр иштеген эмес. Ал кезде Министерство транспорт и коммуникация болчу. Сиз коммуникация жагын тейлегенсиз. 2007-жылы март революциясы. Эми жолдор боюнча келейин. Бизде Кыргызстандагы 1 километр жолдун баасы эсеп палатасынын Эльмира Ибраевнанын отчетунда турат. $700,000 $3 миллион чейин экен да 1 километр жол. Туурабы? Америка менен Германияда 1 километр жолдун $2,4 миллион $4 миллион чейин бүтөт экен. Бирок алардын жашоо мөөнөтү жол болсо пайдалануу мөөнөтү 30 жыл экен. Кытайда стоимость дороги $0,9 миллион $900,000 экен. $1 миллион жетпейт экен, бирок аларды колдонуу мөөнөтү 23 жыл экен. Эмне үчүн Кытайдын компаниялар bizde China Road denen иштеп атат да, алар өздөрүндө 1 километр жолду $900,000 бүтүрөт да, Кыргызстанга келгенде $2 миллион бүтүрөт. Суроо. Гриптер. Мына көрдүңүзбү? Жана Саматович, жанаттан бери, башынан бери 2 саат отурабыз. Сиз бир 4 суроого жооп бердиңиз. Калгандардын баарына гриптер жооп берип атат. Эмне үчүн? Мына сиздин артыңызда отурган баладагы министрдин транспорттун орун басары болгон. Бүгүн грипке кирип кеткен. Тетиги киши да Мамаевдагы мурун орун басары болгон. Бүгүн грип иштеп атат. Эмне үчүн транспорт министрлигинде коррупция азайбайт? Анткени ал жакта кадрлар алмашпайт. Орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт дегендей, коррупциянын көлөмү өзгөрбөйт. Транспорт министрлиги Кыргызстандагы биринчи орунда турат, лидер. Коррупциянын өсүп өнүгүшү боюнча. Мен жана Мери Сапсатыров айттым, ушу бир эле сиз калдыңыз болуш керек, ГКМга чакырылган, путевка албаган деп. Бүт кирип чыккан. Тонналага кылмыш иштери бар. А бирок кадрлар ошо деле жүрөт айланып. Министрден орун басарынан келсе грипке кирет, гриптен кайта зам министр болот, кайта грипке кирет, кирип чыгып жүрөт да, гриптеги бир балекет бар. Мына жана Марат Аскерович айтып кетпедиби? 3 миллиард долларга жакын Кыргызстандын алган карыздары бул жолго кеткен. Жолго кеткен, жол тармагы экен. Буну карапайым эл төлөп атат. Мына жолдордун кымбаттыгын фактылар далилдеп атат да. Бизде кымбат жол салынып атат. Жана Бишкек тест сыяктуу ушундай болуп атпайбы? Мен өткөндө тамаша чынга салып айткам, май ушу жол салгандан көрүп пол салбайыкпы деп. Жыгачтан эле. Анткени 1 метр квадрат асфальт, 1 метр квадрат асфальт $217 экен. Мындайча айтканда 1600 сом экен. Эгер биз мен азыр алдым интернеттен, Карагайдан пол салсак 50 менен 500 сом экен 1 метр квадратты. Састына 600 сом экен, паркет 480 сом экен. Бирок алар пол салсак жолдун ордуна ошо 50 менен 5 жыл чыдайт да. Силердики жолуңар мороженое деп эрип кетип атпайбы? Кептим ошакта жатып атпайбы? Карапайым калк төлөп атпайбы? Мына жолчулардын баары билет. Күлүп отурушат.
Бизде эбегейсиз көп акча кетет. Бунун баары карыз. Анан жана айтып атпайбы, бир акылдуу болуп алда гриптин баласычы. Экономия бар дейт да, 4,6 4 миллион доллар депчи. Мыного консультанттар жөнүндө жакшы айтты да. Эмне үчүн өкмөт силер өзүңөр консультант боло албайсыңар? Эмне үчүн Эптисова испанская компания болуш керек? Эмне үчүн ливанская компания болуш керек? Жолдун сапаттуулугун текшерген. Бишкек Карабалта жолунан 4,6 миллион доллар бул Эптисага кетет. Туурабы? Туурабы? Туура да. Алар эмне кылат? Алардын айлыгын өткөндө мен сиз менен барганда сурадым, 5.000 доллар айлык алат экен. Кылган иши жок. Жол бүтө элек, алар жол бүткөндөн текшерет да. А бирок ай сайын акча жүрүп атат. Канчалык алар кечиккен сайын алардын акчасы жүрүп берет. Изат Токтомамбетов ошол жерде иштеп атат. Ал 2.000 доллар айлык алат экен. Ушундай болуп атпайбы? Мына ошо Бишкек Карабалта жолу боюнча улап кетейин да, мына Тынчтык Кадырбек Көчөкөсү ошол жолдон көп пайдаланабыз да. Силер кое тур, ашыкпай жооп бересиң. Нар жактагы жолдун баарын бетин алып салдыңар да, асфальтычы. Азыр эми элдин бардыгы Кызыл Дыйкан аркылуу каттап калды да. Карабалта аркылуу каттап калдык. Анткени Новониколаевканын баардын үстүнө жолду алып салгансыңар да, бетин алып салды. Эми ушун эмне кереги бар эле? Пландап иш кылса болбойбу? Силер майкаңарды чечкеле көйнөк алып беребиз дедиңер да, жыртык майкасын ыргыттырып бердиңер байкуштун. Анан көйнөк алып бербей жылаңач калтырып койдуңар да. Азыр минтип жүрөт да. Мына ошол элдин запкысын тартып атпайбы? Мейли, ашыкча акча менен салсын, бирок эл запкы тартпаш керек. Мына мен азыр бүт Кыргызстандагы жолдор боюнча анализ кылып чыктым да. Биздеги Ош Баткен Исвана 1 километр жол 737 000 доллар экен. Бишкек Балыкчы 1 километр жолдун баасы 1 миллион 599 000 доллар экен. Бишкек Карабалта 1 миллион 600 000. Эпкинди баш кылганды 1 миллион 700 000. Түндүк жок. Аэропорт Манас 2 миллион экен 1 километр. Түндүк түштүктүн биринчи фазасы 2 миллион 590, 2 миллион 600 000 экен. Экинчи фазасы почти 3 миллион экен. 3 миллион экен. Мына иттин көмүл немесин баары өлүгүш бошокто жатпайбы? Теонда тигиле башкалар жазып атпайбы? Текшергендерде башка болуп атат. Кредит бергендерде башка. Мына Кытайдын Эксим банктан 1 миллиард алдык жалаң жолдорго. Бир эле Чайна Роад. Чайна Роад эмне үчүн НДС төлөшпөйт алар? Лоңкай төлөп атат туурабы? Лоңкай корумчу балыкчы корумдуу жолу боюнча 728 миллион сом төлөйт экен. 728 миллион сом. Ал эми Бишкек балыкчы жолу боюнча, Баткен Исвана жолу боюнча бүт Чайна Роад алган 4 долбоорду, 4 жолдун баарын бир да тыйын төлөбөйт экен. НДС жок берди. Булар консультантский немеде киргизип алган бардыгы. Силер айтасыңар, дүйнөлүк банктын, Айзат банктардын талабы ушундай экен, консультацион услуги деп атасыңар да айтты. Жок, Кыргызстандын талабы ошол керек. Кредитти алар төлөбөйт да, биз төлөйбүз да. Анан силер 2% деп атпайсыңар. Эгер мына консультацион услугунун акчасын чыгарып койсок, бул 2% эмес, бул 20% да. Эл төлөйт да буну. Өкмөт төлөбөйт да. Өкмөт эмнесин төлөйт? Түкүрүк менен толтуруп төлөйбү? Жок да эчтекеси. Мына коррупциянын бардыгы каякта. Башталганда жанагы туура айтты Аскерович, Марат Аскерович. Транспорт, жол министрлиги мындайынан чыгып калганда бардыгын эле консультанттар менен алда гриптер чечип калган. А силер свадебный генералсыңар. Барасыңар, көрөсүңөр, докладты берет, мына бизге деле тыкылдап ушулар координаторлор жогорку кеңештин депутаттарына отчет берип атпайбы? Кана сиздин алда келген орун басарыңыз бир суроого жооп бердиби? Жооп бере албайт. Жооп бере албайт. Экономист ал. Жол боюнча мен сыяктуу эле. Ошон үчүн жол министринин башында жолчулар отурса, жол салуу министрлиги болуш керек да, бул кол салуу министрлиги болбош керек да. Көрүп атпайсызбы аякта коррупцияны? Адалсынган молдонун үйүнөн 6 камандын башы чыкты дегенсип, коррупция менен күрөшө турган орун басар Азимкан Жусупалиев деген 500 000 доллар менен кармалып атса, анан биз унчукпай отурсак болбойт да. Ошон үчүн кадр саясатындагы калпсыздардын баарын жөнгө салыш керек. Мен сиздин ушул жумушка баратканда айткам, абайлаңыз, аякта минага жарыласыз деп. Минтранс деген миналар болуп калган деп. Сириянын эмесинде эле деп. Коррупциянын баары ошол жакта деп. Айтыңыздарчы, ДДХнын мурунку башчысы каякта?
Шабдан байке. Арыстанбек Ибраев қайықта азыр? Билбейткенмин, азыр аяқта екен. Америкада турабы? Болса керек. Мына айтады, эми айтады, качып кеткен. 35 миллион беле жанагы Актал Чаттын көпүрө ошолундабычы да турабы? Туурабы? Мына башыңар дейик отосуңар. Аны качырып жибердиңер. Ушинтип алып эле качып берсе болобу? Мурунку канча транспорт министри качып кетти жоопкерчиликтен. А эл төлөп атпайбы акчанын бардыгын? Бир министр барбы? Ушу жол тармак министр түрмөдө отурган. Бүт эле развод кылып кетпеди. Сотко жетпеген иштин баары соода менен бүткөн иш да. Иш козголгонун угабыз, анан иш токтогонун угабыз. Москвада жүрүптүр дейт, азыр тойлордо жүрүптүр дейт. Ошон үчүн бул тармакта Жанат Саматович аябай көп нерселер бар. Мына эми сиз бир ай эле болду да иштегениңизгечи. Бирок мына жолдордун паспортторду жазып атпайсыздар. Азыр мына бюджетиңерди карадым да 9 миллион сом ушу жолдорго паспорт алып берсечи, бул Жамшитбек Калилович баштаган иш болчу да. Жолдордун паспортун жөн эле коюп турупчу. Ошо жолдордон эмне үчүн ар бир жолдун баасы ар башка болуп калган. Мына ушу Бишкек Карабалта боюнча мен сунуш киргиздим эле. Темир Аргенбайчка ушуну альтернативный кылып бул жол тура берсин. Бул дагы көп жыл өмүр сүрөт, СССР демир аткан жол. Тетиги темир жолдун жолу менен алып барсаңар 35 минутта жете турган жол болмок. Жаңы жол ошондой салыш керек болчу. Силер эски жолдун үстүнө жол салып атасыңар да анан кийин биз жол салып атып атпайсыңар. Бул реконструкция да, бул ремонт салып атпайсыңар силер. Силер ремонт кылып атасыңар дагы жаңы жолдун баасын алып атасыңар да. Ушул уят да. Урматтуу жолчулар. Эми сиз мага ашыгып атасыз, аябай жооп бергенгечи. Сиз жөнүндө көп маселе бар. Мен тактап атам азыр. Жок, сизге эмес, ар жагыңызда турганчы. Мурунку министрдин небересин айтып атам. Балекеттин баарын билесиз. Балекеттин баарын билесиз. Сиз ошол жерден кетмейинче ал жактан коррупция кетпейт. Но грипп деген балекет кетмейинче коррупция ал жактан кетпейт. Буну бөркүңүздө көргүз. Мен буну каалоо иретинде айттым. Ийгилик кылайм, рахмат.